Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Базарлардагы митинг Ташиев уюштуруучуларды табууну тапшырды. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев базарлардагы митингтерге байланыштуу атайын кызмат менен салык кызматынын жетекчилигин чогултуп жыйын өткөргөнүн УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Жыйында Камчыбек Ташиев базар ээлеринин көмүскө кирешелерин, митингдин уюштуруучуларын аныктоо, салыкчылардын паракорчулугун жоюу тапшырмасын берген. Ошондой эле коррупцияга бөгөт коюу иштери күчөтүлгөндүгүн да эскерткен деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, базардагы соодагерлердин митинги 29 ноябрда башталган. Алгач Оштогу Кара Суу базарында иштегендер райондук администрациянын алдына чогулуп, ККМ колдонууга каршы экендигин айтышкан. Эртеси 30 ноябрда Дордой Мадина Орто Сай базарындагылар чогулуп, патентти калтырууну талап кылышкан. Мындай митингдер 1 декабрда да уланып, кийин алар менен өлкө башчысы Садыр Жапаров да жолуккан. Туугандар, эгерде сиздерде дагы монтип машиналарыңыздар бузулса, азыр уста издештин, ага убакыт коротуштун кереги жок. Ал үчүн болгону мындай чөнтөк телефонуңуздарды аласыздар. App Store же Google Play'ден эле автомен тиркемесине катталып туруп, каалаган устаны тандап аласыздар. А эгерде сиздер дарбаза курдурабыз десеңиздер, же болбосо эшиктин алдына ферма жасатабыз десеңиздер, анда кайра эле ушул App Store же Google Play аркылуу ширетме тиркемесине киресиздер. Кирип каалаган ширетүүчүнү өзүңүздөр тандап аласыздар. Тандап алып чакырсаңыздар, өздөрү келип ишиңиздерди бүтүрүп берет. Мурдагыдай туугандардан, тааныштардан ширетүүчү издештин азыр кереги жок. Валерий Кичин Кыргызстан футбол курамасына кайтып келди. Валерий Кичин Кыргызстандын футбол курама командасына кайтып келгенин Кыргыз футбол союзу билдирди. Учурда капитан менен башка футболчулар Ысык көлдө чогулуп машыгып жатышат. Декабрдын орто ченинде команда Бириккен Араб Эмирлигине, андан соң Катарга барат. Бул мамлекеттерге Азия кубогуна даярдыктар уланат, деди Кыргыз футбол союзунан. Буга чейин машыктыруучу Штефан Таркович Кичин менен сүйлөшкөнүн, ал улуттук команда үчүн ойноого даяр эместигин билдиргенин айткан. Коргоочу 2026-жылкы дүйнө чемпионатына болгон 2 тандоо туруна катышкан эмес, бирок Таркович жакында эле мелдештерге чыга турган 32 оюнчунун тизмесин чыгарган. Анын ичинде Кичин дагы бар. Континенттин биринчилигине жакын калганда машыктыруучу негизги курамага кимдер кирерин чечет. Азия кубогу 12 январдан 10 февралга чейин Катарда өтөт. Атамекендик команда Оман, Сауд Арабия жана Таиланддын курмалары менен F тобунда беттешет. Чүйдө 700 миллион долларга Евразия соода логистикалык комплекси курулат. Кыргызстандын министрлер кабинети менен Кыргыз-Кытай инвестициялык холдинг ИЧКасынын ортосунда Евразиялык соода логистикалык комплекс долбоорун ишке ашыруу боюнча макулдашууга кол коюлду. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, кол коюу аземи министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен Кытайдын экономикалык жеке секторундагы эл аралык кызматташтык боюнча соода өнөр жай палатасынан келген делегация менен жолугушуунун алкагында болгон. Аталган долбоордун жалпы инвестициялык көлөмү 700 миллион доллар, ал Чүй облусунда курулуп, ичинде соода шаарчасы, эл аралык көргөзмө борбору, кампа жана бажы зоналары менен логистикалык борбор, ири жабдуулар үчүн базарлар, турак жай жана мейманкана болмокчу деп айтылат маалыматта. Сириядан Кыргызстанга 31 аял жана 65 бала алып келинди. 8 декабрда Сириянын түндүк чыгышындагы атайын лагерлерде жүргөн кыргыз жарандарын депортациялоо боюнча кезектеги Айкөл 4 гуманитардык миссиясы ишке ашырылды. Бул тууралуу Тимден билдиришти. Мамлекет башчысы жана министрлер кабинети тарабынан коюлган тапшырмага ылайык кыргыз жараны болгон 31 аял киши жана 65 жашы жетелек бала жакынкы чыгыштан Кыргызстанга атайын учак менен кайтарылды. Конституциялык сот төрага боюнча УКМКнын айыптоосуна жооп берди. Конституциялык соттун маалымат кызматы төраганын туугандары менен чет жакка сапарлары боюнча УКМКнын айыптоосуна жооп берди. Чет элдик иш-чаралардын уюштуруучулары, катышуучулар кааласа жакындары менен келе алышат деп алар үчүн өзүнчө маданий программа уюштурушат. Бирок аларга акыны катышуучулар өздөрү төлөйт. Чакыруу каттары электрондук документ жүгүртүү системасында катталгандыктан аларды ачууга болбойт деп жазылат билдирүүдө. Соттун маалымат кызматы териштирүү аягына чыгып, фактылар аныкталганга чейин эрте баа берүүдөн жана жалган маалыматтарды таратуудан алыс болууга чакырган. Буга чейин УКМК Конституциялык сот жана башка кызматтагы судьялардын чет өлкөлүк иш сапарларына арналган чакыруу каттарын жашырып, жакын туугандарын чет өлкөгө чыгаруу максатында пайдаланышканын билдирип, бул боюнча иш козголгонун маалымдаган. Ассаламу алейкум, урматтуу кадырман YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Урматтуу бир туугандар, мына Элхан Ньюске акыркы операциясы май айында боло турган болду. Толук операциясына
каражат жетишсиз болгонуна байланыштуу дагы да сиздерден жардам сурап турабыз. Ошол төмөндө турган реквизиттерге өзүңүздөрдүн ихсаныңыздарды салып кетсеңиздер болот. Полотбек деп чыгат, Полотбек Мбанк Полотбек А деп чыгат жана Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Сиздер эч переживать этпей которуп кое берсеңиздер болот. Анан единица катары дагы салып койсоңуздар боло берет. Единица катары дагы аягы 78 деген номер бар. Ошол аягы 78 деген номерге единица кылып салып койсоңуздар болот. Анан Мегаком номерге дагы салып кое берсеңиздер болот. Ада Мбанк бар. Буюрса Кудай кааласа ушул Элхан энебиздин Элхандай көрсөтүп койгон да акыркы операциясында ушул мынау төмпөктөрүн, мынау ушул жерлерин, сөбөктөрүн ичине киргизе турган болду. Эми акыркы жыйынтыкта көрөбүз. Азыр сен мынау немең ооруп кетеби? Кыйналтасың дагы деле же мурдагыга салыштырмалуу кандай болуп калдың? Туруп басканда, көп басканда кыйналам, орта тарттым. Көп катуу туруп же эме көп туруп басып койсом ооруп кетет. Көп багандай достору менен ойноп жүгүрүп койгонуңда ооруп кетеби? Ошондо ооруп кетет. Кечинде жатканда кандай жатасың ошондо? Кечинде кээрде бир жер менен кечке жатсам, ошол жагым ооруп кетет. Артым менен көп жата албайм. Артым да ооруп кетип атат. Кечинде жатыш өтө эле кыйын болобу сага? Көп эме кыйын болот. Артым оорутат. Мынакей туугандар, ушул баланын ден соолугуна кайдыгер карабастан буюрса көп түкүрсөкөл болот. Акыркы операциясына да жардам берип, ошол реквизиттерге өз ихсаныңыздарды салып кетиңиздер. Буюрса Кудайым шифасын берсин деген үмүттөбүз. Сиздер бар экенсиздер. Мынакей Элхан энебиз дагы ушунча даражага жетип олтурат. Буюрса кичине сөбөктөрү өссө, ошол май айына жылдырылыптыр. Майда барып операция болуп келет. Силердин аманаттарыңызды алдым. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Үй бүлөңүздөргө бакыт каалайм. Айдайым бактылуу болуп жүргүлө. Мынакей туугандар, буюрса ушул Элхан энебизге кайдыгер карабай акыркы операциясына чейин туруп берип коелу. Буюрса ушул аз эле каражат калган. Ушул каражат чогулса, уже Элхан энебиз акыркы операциясына кетет май айында. KG Group курулуш компаниясынын ээси Имамидин Ташев үй камагына чыгарылды. Оз топурак KG Group курулуш компаниясынын ээси Имамидин Ташев келтирилген зыяндын ордун толтуруп үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу УКМК кабарлады. Эскерте кетсек, ишкер 26 октябрь күнү кармалып эртеси камакка алынган. Атайын кызмат Ташев Бишкек мэриясындагы кызмат адамдары менен жең ичинен сүйлөшүү 280 орунду бала бакча салына турган жерге көп кабаттуу үйлөрдү курганын кабарлаган. Мунун кесепетинен шаардыктар бала бакчасы калышкан. Натыйжада Ташевдин мамлекетке 52 миллион сом зыян келтиргени аныкталган. Имамидин Ташев 10 баттерди жана 52,4 миллион сомдук бир коммерциялык жайды муниципалдык менчикке кайтарып берди. Мындан улам 1-май райондук сот анын башкаруу чарасын үй камагына өзгөртүү деп айтылат УКМКнын маалыматында. Учурда жогоруда белгиленген фактыларга тиешеси бар кызмат адамдарын аныктоо боюнча тергөө жана ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Депутаттарда футбол ойношуп, оюнду жеңиш менен башташты. Бишкек шаарында футбол боюнча салтка айланган Мурас достук турнири өттү. Жогорку кеңештин командасы Мурас достук турнириндеги алгачкы оюн жеңиш менен баштады. Ар кайсы тармактын өкүлдөрү күч сынашкан мелдешке жогорку кеңештин командасы да катышууда. Депутаттар алгач аймактар командасы менен беттешип 3-1 эсебинде жеңишке жеткен. Турнирде 16 команда оюн көрсөтүүдө. Ал эми 9 декабрда чейрек финал, жарым финал жана финалдык оюндар өтөт. Гаймаритти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда, дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо, андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шыбап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Курулуш компаниясы мамлекетке келтирген зыяндын ордун толтурду.
Бишкектеги курулуш компанияларынын бири тарабынан өзгөчө ири өлчөмдө келтирилген зыяндын орду мамлекетке төлөндү. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалымат калай УКМК тарабынан мыйзамсыз турак жай куруу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында 10 батир жана 52,4 миллион сомдук бир коммерциялык жай муниципалдык менчикке кайтарылып берилди. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө Бишкек башкы архитектура мамлекеттик мекемесинин кызмат адамдары тарабынан белгиленген максатка ылайык келбегендигине карабастан жер астындагы унаа токтотуучу жайы бар 12 кабаттуу турак үйдү курууга архитектуралык пландоо шарттарын жана инженердик техникалык шарттарды иштеп чыккандыгы аныкталган. Ошол эле учурда кадастр мамлекеттик мекемесинин кызматкерлери тарабынан техникалык паспорт берүү жана тиешелүү документтерди тариздөө жол жоболору жүргүзүлгөн. Мыйзамсыз аракеттердин натыйжасында ОЖЧКсы мыйзамсыз түрдө 280 орунду бала бакчанын Бишкек шаарынын мэриясынын 2009 жылдын 30-июлундагы номер 417 токтомуна ылайык ордуна 2 көп кабаттуу үйлөрдү куруп сатып жиберген. Көрүлгөн комплекстүү чаралардын жыйынтыгында курулуш компаниясынын ээси мамлекетке келтирген зыяндын ордун толук толтурду. Ошондуктан 1-Май райондук сотунун 2023 жылдын 8 декабрындагы чечиминин негизинде аны баш коргоо чарасы үй камагына өзгөртүлдү. Учурда бул фактыларга тиешеси бар кызмат адамдарын аныктоо боюнча тергөө жана ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Бейбаштыкка шектелип уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Бейбаштыкка шектелип уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Бул тууралуу ИИМдин басмасөз кызматы билдирди. Маалымат калай 2023 жылы 1 декабрында саат 22:00 чамасында Бишкек шаарынын Турусбеков көчөсү менен Чүйүк проспектисинин кесишинде 25-30 жаштагы жаран БС аттуу аял менен уруша кетип, аталган аялга жана уулу САга кол салып денелерине залал келтирүү менен окуя болгон жерден качып кеткен. Окуя боюнча Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгындагы Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 280 беренеси бейбаштык менен кылмыш козголгон. ИИМдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча бөлмөнүн кызматкерлери тарабынан ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп, кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү болгон, мурда бир нече жолу соттолгон 1995 жылы туулган жаранга издөө жарыяланган. 2023 жылдын 7 декабрында ыкчам издөө иш-чараларын жүргүзүү учурунда Аламүдүн районундагы сарайлардын биринен 1995 жылы туулган издөөдөгү жаран кармалып, тергөө органдары тарабынан убактылуу кармоо жайына кармалды. Кылмыш иши боюнча тергөө иштери уланууда. Кыргызстан күз-кыш мезгилине 12,1 миллиард киловатт саат электр энергиясын иштеп чыгат. Кыргызстан күз-кыш мезгилине 12,1 миллиард киловатт саат электр энергиясын иштеп чыгат. Бул тууралуу кабар агенттигине өткөн маалымат жыйынында энергетика министри Таалайбек Ибраев билдирди. Министрдин айтымында анын 95% гидроэлектр станциялардан, калганы жылуулук электр борборунан өндүрүлөт. Анын ичинен 11,9 миллиард киловатт сааты 1 ноябрга чейин өндүрүлүп чыкты. 1,9 миллиард киловатт саат жылуулук электр борборуна өндүрүлөт. ЖЭПке 2023-2024 жылга карата 650 миң тонна көмүр ташып келүү пландаштырылган. Казакстандын ГФС компаниясы менен 550 миң тонна көмүр жеткирүү боюнча келишим түзгөнбүз. Бүгүнкү күнгө карата көмүр графикке ылайык ташылып келүүдө, кечигүүлөр жок, деди ал. Мындан тышкары министр ата мекендик кара кече көмүр кенинен жана таш көмүр кенинен 50 тонна көмүр ташып келүү каралганын кошумчалаган.